Борбор калаада алгачкы жолу «Ойно гитар» аттуу фестиваль конкурс болуп өттү. Сынакка республика боюнча 30га жакын гитарачылар катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Фестивалды Маданият министрлиги жана Калый Малдабасанов атындагы Улуттук консерватория менен биргеликте өткөрүп жатышат. Анда мектеп окуучуларынан баштап улуу муундагы дасыккан музыканттар бул өнөргө кызыккан көрүүчүлөрдү гитаранын назик кылдары, уккулуктуу дауышы менен музыка аламына жетеледи. Бүгүн бир өзгөчө бир жакшы саамалык болуп отурат. Биздин чоң залыбызда республикада көп эле конкурстар болуп атат. Бири фольклор боюнча, бири классика боюнча, эстрадалык шоу, концерттер же болбосо ошону конкурс фестивалдары өтүп атат. Ал эми гитара аспабы унутулуп баратат да. Ошон үчүн унутпас үчүн баякы ремикс сыяктуу биздин орто муундагылар мурун гитара кармап өсүп чоңойгондор толтура бизде. Сынакта катышуучулар дүйнөлүк классикадан баштап кыргыздын салттуу музыкаларын өтө чеберчилик менен аткарып, келген элди өзүнө арбап алды. Көбүн эсе музыканттар дуэт, трио болуп чыгышкандыктан жеңүүчүлөр 2 жол менен тандалып, 2 башка орундар берилди. Бул бир туугандардан куралган топ сынакка 2 күү даярдап келишкен. Бири комузда ойнолучу кыргыз күүсү болсо, экинчиси дүйнөлүк музыканы гитара акылдарына салып, кайрадан иштеп чыгышкан. Мына эми талыкпаган эмгеги текке кетпей, бул фестивалда биринчиликти алып отурушат. Жакшы болду. Биринчи жолу катышып атабыз чогуу. Башында сольный катышсак болот дегенбиз. Жалгыз жекече ойноп, андан кийин мен да гитараны бүткөм, өзүм Кыргыз Улуттук консерваториянын биякта, Саламатта бүткөн, Күрөңкеевде. Бул Ислам иним болсо өзү комузчу, Абдраев Мукаш атындагы Абдраев да окуйт, интернатта ошол жакта комуз жагында окуйт, бирок гитараны музыкалык мектептен окуп бүткөн. Анан үчөөбүз тең билебиз деп идея келип, ана даярданып көрөлү, давайте деп. Бат эле андай алып кеттик да, даярданып катышып көрөлү деп. Бирок Кудайга шүгүр бүгүн биринчи орун алып, жакшы ийгиликтерге. Бизде ата-энебиз экөө тең музыкант. Атабыз өзү гитарист. Азыр нарында Жумала район Чайык айылында гитара классынан сабак берет мугалим. Апам дагы мугалим. Гитарада бизде үй бүлөстө баары ойнойт. Тилекке каршы дагы толук эмес, биздин бир туугандарыбыз. Бирок баарыбыз тең ойнойбуз. Кичинекей кезден баштап музыкага аябай жакын өскөнбүз. Черткен аспабы өзүнөн чоң. Ислам менен Медина гитараны кичине кезинен эле үйрөнгөн. Экөө көбүнчө комузга түшкөн кыргыз күүлөрүн гитарага салып, дуэт аткарып келишет. Жаш экенине карабай, бир топ күүлөрдү өздөштүрүп, ар кандай кароо сынактарга катышып жүрүшөт. Гитарага кызыкканым аябай жакшы болот. Мага ырлар дагы жагат гитарадан ойнолгон. Ошондон мен байкем дагы бар. Ал чогуу окуп баштаганбыз. Ошонун Ислам экөөбүз аябай көп дуэт ойнойбуз. Менимче дуэт ойногон жеңил элек, чем өзүң жалгыз ойногон. Ошо поддержка берип бирибизге ошо бир аз ошо конкурс болуп атканда бир аз ушуп кеткенбиз. Ошонусу да жакшы, бирок аябай жакшы сүйлөшөбүз. Ошо музыка менен көп ойнойбуз. 5 саат ушундай болду.
Сынактын жеңүүчүлөрү 1 айдан кийин Ысык көл жергесинде өтүүчү гала концертке даярдык көрүшөт. Ошол жактан утканы баалуу белектерге, кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болушат экен.